Алмазбек Атамбаев ага карата депутаттар тарабынан коюлуп жаткан кинелер калп экенин 22 июнда Кой-Таш айылындагы үйүндө тарапташтар менен жолукканда билдирди. Өз сөзүндө экс-президент сотко да барбай турганын, керек болсо курал жарагы бар экенин жарыя кылып, өзүн коргой тургандыгын жашырган жок. Ана мен өзүмдү өзүм коргоп көнгөнмүн да. Ана мен дайыма айтып атам. Bir ay мурун келген бирлери мага эч ким кереги жок. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Атамбаевдин бул айткандары интернетти дүрбөлөңгө салып, айрым колдонуучулар экс-президент курал колдонууга үндөп жатат деген сындарды жаадырышты. Ал арада Атамбаевдин кеңешчиси коомчулукка курал жарак тууралуу айтылган сөзгө түшүндүрмө берип, сыйлыкка берилген куралы тууралуу сөз болгонун кошумчалады. Эксперттердин баамында учурдагы бийликтин негизги оппозициясына айланган адамдын оозунан мындай сөздүн чыгышы коомчулукка коркунуч туудурушу толук ыктымал. Мальчишество. Это бравада, так не пойдет. Мы служили в Афганистане, мы знаем, когда назвать нас. Экс-президенттин мындай кебин жоопкерчиликсиз аракет жана уят деп эсептейм. Биз куралдан ок чыгарууну жакшы билебиз. Ооганстанды баштан өткөргөнбүз. Атамбаев Кой-Ташта жалгыз жашабайт. Ал жакта айылдын элдери бар. Алардын коопсуздугуна ким жооп берет? Вообще это неприемлемо. Ал эми Бишкектин 1-май райондук соту 19 июндагы токтомунун негизинде коммерциялык банктардан айрым адамдардын 2009 жылдан берки депозиттик эсептери жана банк кутучалары боюнча документтерди алууга макулдук берген. Маалыматка караганда тизмеге экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Экс-президент дайыма мактанат. Мен бай кишимин, мен керек болсо мындай акчаларым бар эле, анан чын айтканда элге бул жакпайт. Эгер чын эле бизнес болгон, ал бизнести көрсөтүш керек. Мына мондай болгон, мындай жолдор менен мыйзам негизинде да. Эксперттердин баамында депозиттик эсептердин камакка алынышы суроо жаратат. Башкача айтканда, мыйзам нормалары бузулат. Мындан улам Кыргызстанда эмоция калдырып, саясий өңүттөгү кылмыш иштери козголгондо юридикалык жагы жакшы каралбай калат. Следователи – это процессуально самостоятельные лица. Тергөөчүлөр көз карандысыз адистер. Демек алар мыйзамга жараша банктык ячейкаларды текшерүүгө укугу бар. Бирок ага мыйзамдуу негиз керек. Бул кадамдар өлкөнүн имиджине да таасирин тийгизет. Бирок Атамбаевдин үй бүлөсүндө таандык эсеп кысаптардын камакка алынышынын аркасында эмне жатат деген суроо ачык бойдон калды. Коррупция менен күрөшүүбү же өлкөнүн коопсуздугу так эмес. Ачык эле айтылды. Эгер биздин укук коргоо органдар өзүнүн керек болсо жана атайын операцияларды пландаштырда, ошондо ошол айтылган сөздөрү эске салынышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен мындай ойлойт элем, бүт баары мыйзамдын талаасында, мыйзам угунда чегинде болуш керек. Айрым юристтердин айтымында, Атамбаевдин 6 жыл бою күрөшкөн сот жана укук коргоо органдарындагы реформасына жарака кетти көрүнөт. Кандай болбосун, барыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Өзүм айтып кетти, сот реформаны жасадым, укук коргоочу системада реформа жасадым деп. Эгерде жасаган болсо, анда эмнеден коркот? Атамбаев анда эч нерседен коркпош керек. Анда адилеттүү сотко, мыйзамдуу тергөөгө ишениш керек. Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу депутаттык комиссиянын корутундусун карай баштады. Бирок канча убакытта чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Парламенттин экс-президенттин макамы жөнүндөгү корутундусу башкы прокуратурага 20 июнда келип түшкөн. Мирлан Маматалиев, Кайрат Кенжебаев, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.